Кыргызстанда эң алгачкы радиолордун катарында Кыргыз радиосу 1931 жылдан тарта азыркы күнгө чейин noloго чыгып келет. 87 жылдык тарыхы бар Кыргыз радиосу азыркы учурда да түз эфирде, анда эмесе бирге кирели. Радионун негизги ураны Кыргыз радиосу жан дүйнөнүн азыгы. Кыргыз радиосу көнөрбөс мурастар казынасы. Кыргыз радиосу мындан 87 жыл мурун негизделген алгачкы радиолордон. Бул жылдар аралыгында Кыргыз радиосунун техникалык жана чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, улам жаңы бийиктиктерди багындырып олтуруп, бүгүнкү деңгээлге келип жетти. Кыргыз радиосунда канчалаган чыгармачыл залкар адамдар иштеген жок. Алардын көбү азыр ардактуу эс алууда. Угарман журтуна аты жөнү белгилүү болуп, кадыр сыйга ээ болгон бир топ дикторлор мына ушул жерден элге таанылышкан. Мындан 25 жыл мурун мына ушул куттуу студияга келип, өзүнүн радиодо алгачкы ишмердүүлүгүн баштаган Элмира Ажыканова азыркы күнгө чейин жумушун сүйүп иштеп, учурда да Кыргыз радиосунун баяндамачысы болуп эмгектенип келет. Ал учурда тартип катуу болгондуктан 10 жылдан ашуун радиодо аралашып жүрүп, анан гана эфирге чыкканын айтат. Информация окуган диктор аңгеме окуса билинип калчу да. Аңгеме окуган диктор информацияны окубаш керек да. Бирок ошол кезде ошондой экен. Анан кийин ошол системаларды, ошол мурунку эрежелерди сындыруу башталды да. Эфирге чыксын, эгер үнү жарактуу болсо, алып баруучулар, журналисттер өздөрү чыксын деген нерсе башталды. Ошондо биз эфирге чыга баштадык. Анан биздин эфирге чыкканыбызды алар жактырышпай, сындашып, жарабайт деп ушундай талкуулар болду да. Анан ошентип туруп акыры дикторлук кесип жоюлуп, алып баруучулукка өттүк да көбүбүз. Анан алып баруучу болуп калдык. Ошондо да бизге адегенде ишенип түз эфирлерди берчү эмес. Анда талап күчтүүрөөк болчу да. Түз эфирге мен бул жерге келгенден бери 10 жылдан кийин анан ишенимге кирип, 10 жылдан кийин чыктым да. Азыр болсо 10 күн болуп эле келип эле чыгып кетип атат да. Сыртка барчыларчы эфирге карасаң, эфирден угуп каласың. Бул ким десең, сыртка барчы дейт. 10 жылдан кийин анан ишенимге кирип эфирге чыкканымды билем да өзүмдүн. Баарынан кызыгы, Кыргызстандагы бардык радио станцияларда эфирде алып чыккандарга диджей деген ат берилген болсо, Кыргыз радиосунда азыркы күнгө чейин бул атты колдонушпайт. Анткени эфирде эч кандай жеңил желпи сөздөр сүйлөнбөйт. Бул учурга чейин диктор деп айтылып келсе, азыр алып баруучу деп гана аташарын Кыргыз радиосунда көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан маданияттын мыкты кызматкери Чынара Итигулова айтып берди. Эфирге кирип даярдай турган текст эмес, башка текст алып алган учур болот. Же окуйын деген текстиңди жаңылып, такыр эле оюңда турган текстти окуп алган учур болот. Анан бул мындай бир өтө кызыктуу нерсе да, сахнанын аркасындагы көшөгөдөгү кызыктуу окуясы ак кызыктуу болот. Эми мен ал учурда биздин бир жоопкерчилигибиз ушул болгон экен. Ушул мээнин ичинде уктап атсак дагы биз алып бара турган программа. Мен эсимде, мен Воронцовка барып уктап ооруп жатып калдым да. Анан жатып калсам, бизде музыкалык альманах деген уктуруу бар болчу. Анан ушул музыкалык жаңылыктарды чагылдырган программа бар болчу. Анан ошол мен даярдашмын. Ошол түшүмө кирет да. Мен эфирден кечигип атам, ошо больницада жатам, бирок эфирден кечигип чуркап жүрөм да. Ойгонуп кетсем түшүм. Ошентип биз түшкө киргизип, жүрөккө сиңирип анан эфирге чыкчыбыз. Бул менимче бизди даярдаган устаттарыбыздын, биздин өзүбүздүн ушул эфирге болгон жоопкерчилигибизге болгон чоң талап болду болуш керек да. Андан кийин ар бир программанын автору чыга баштады. Андан кийин ушул дикторлор жүрүп отуруп, мына заманга ылайыктуу азыр баягы диджей деп атпайсызбы, диджейлик кесип өнүгүп чыкты. Бирок эми диджейлик кесипти мен бир жеңил желпи кесип катары көрөм. Сөздүн мааниси, ойдун тереңдиги, айтайын деген программадагы өзөк мындай жок да. Бул жөн гана алып барып баланча атайын баланча, анан оюн күлкү бир кыска бүгүнкү биздин тилибизге, биздин жан дүйнөбүзгө өтө гүлазык боло бербеген нерсе деп түшүнөм. Мындан бир канча жылдар мурун радионун талабына туура келген үндөрдү табуу кыйын болчу дешет улуу муундун өкүлдөрү. Ал эми азыркы учурда коңур үндүү кыз-жигиттердин өсүп келе жатканы кубанарлык дейт. Алар жөн гана эфир алып барып коюу максаты эмес, сөздү багып сүйлөгөнгө аракет кылышат.
Сөзсүз түрдө башка радиолорду угуу менен салыштыруу жүргүзөсүң, өзүң анализ жүргүзөсүң. Анткени баарыбыз ушул алып баруучулук тармакта иштеп жаткандан кийин өзүңдү дагы сырттан сын пикир менен, көз караш менен карайсың. Ошол менен катар башка алып баруучулардын дагы өзгөчөлүгүн, алып баруу стилин дегендей көз жүгүртөбүз. Бирок чындыгын айтып кетейин, Кыргыз радиосунун алып баруучулары өтө сөз баккан, сөздү аздектеген, сөздү маңызына маани берген алып баруучулар. Колдон келишинче биз деле башкаларды болуп шаңды алып барганга аракет кылабыз. Башкаларды болуп баягы бирок канчалык жеңил желп сөздөр колдонулбайт да. Биздин ар бир сүйлөгөн сөзүбүз эфирдеги баардыгы тең текшерүүдө да. Жогоруда сиздерге сүйлөп берген эжелердин баардыгы ар бирибизде ар бир күндөгү эфирибизди текшерип турат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Жан дүйнөнүн азыгы, көөнөрбөс мурастардын казынасы болгон Кыргыз радиосунун толкунунда ырдесте куттуктоо программабыз башталды. Микрофондо Керемет Сабыржанова. Ушундай биздин эфир алып барабыз. Радио мен үчүн жогоруда жаштар айтып кеткендей чоң мектеп болду. Билинбей эле 8 жылдын жүзү болуп калыптыр радиого келгенибизге. Бул аралыкта баягы айтып коюшум керек, сөз башынан болуш үчүн КТРКга караштуу Балдар ФМ радиосуна эң алгачкылардан болуп тандоо аркылуу келгем. Анда 17 жашта элем. Ошол жакта иштеп, тажрыйба топтоп, радио кандай, микрофон деген эмне, кантип алып баруу керек, ошол этаптардан өтүп жүрүп отуруп, анан өзүм кыялданган, өзүм ушул көксөп жүргөн Кыргыз радиосуна келип иштеп калдым. Керемет үчүн бул жерде үчтөө өзү чоң мектеп экенин айтат. Мурунку алып баруучулардан сабак алып, азыркы учурдун талабы менен айкалыштырып иштеп, элдин жан дүйнөсүнө азык тартуулаганга аракет кылабыз дейт алып баруучу. Бул жерде улуу эже агайлардын эфир алып барганынан тартып, өзүн алып жүргөндүгү деги эле ар бир кыймыл аракет биз үчүн чоң үлгү да. Ушул жерде иштеп калганыма, ушул жерде эмгек жолум башталганына мен аябай сүйүнөм да. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.